Эмилбек Мурзакулович, смогтун негизи шаарды каптаганы эмне себепте экен? Бүт азыр биздин кесиптештер бар айтты, сиздер өзүңүздөр да айтып атасыздар да, начар сапатсыз көмүрдөн депчи. Туурабы? Бул да бар, сапаттуу көмүр дагы бар. Кара кеченин көмүрү бул смог башталганына 7-8 жылдын жүзү болуп калды. Ошол эле учурда шаардын шамалдануусу да токтоп калды да. Бул өзүңүз билесиз, өйдө жактагы жерлерди баарыны сатышып, мэрия кызматкерлери, сизге чейинкилер, сиздин убагыңызда деле сатылып кетип атат да жерлерчи. Көп кабаттуу үйлөр курулуп, шамалдануусу шаардын токтоп калып атат да. Буга кандай дейсиз? Биз ошол 240 участокты убагында ким арендага берген, ким саткан, ошол күч органдарына тапшырып бердик. Азыр генеральный прокурор бул маселе менен териштирип атат. Эми мыйзамсыз жерлерди саткан кишилерге кантип чара колдонулат? Эми сатылып кетти, көп кабаттуу үйлөр курулуп кетти. Азыр эми моратория киргизсе болобу токтотконго? Биз моратория бул маселеге киргизилген. Азыр биз арендага беребиз. Анан жерди бергенде дагы бюджетке түшө турган кылып 15-20% менен сунуштайбыз. Мен билгенден мурдагы глав архитектура Абдиев, Асаналиев дегендер бир топ жерлерди сатып берген да. Односторонний жерлерди да сатып берген. Жанагы Жукеева Пудовкина түз чыгыш керек эле да. Ошолор эмне болуп атат азыр ошо жерлер? Кайра мамлекетке алынып атабы? Азыр аны генеральный прокуратура териштирип атат. Эми жолдорду да сатканда ошого азыр деле бар. Ошо мэрияда сиздердин кызматкерлер шаарда канча тешик бар болсо баарыны билет. Кээ бирлөрүнө малга эн салган аркылуу эн салышып койгондо келечекте сатабыз деп. Андан сиз айтып атасыз, жана 14 мектепти мен кургам деп атасыз да. 14 мектепти урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич курдурду. Республиканский бюджеттен бөлдүртүп, жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып. Анан кичине сиз ойлонуп сүйлөсөңүз, андан тышкары биздин кесиптештерге туура эмес сөздөрдү айтып атасыз да.